Мукай Элебаев бороондуу күнү. Аңгеме. Буга көп заман болду. Кай жыл экени жадымда жок. Январ айынын бир суук күнү жол келе жатып, кеч кирип бараткан кезде бир үтрөйгөн боз үйгө бурулдум. Бул бир кашаттан түшө бериште сарайчанын жанында жалгыз үй болчу. Күнү бою жөө басып, чарчап, анын үстүнө алдымдан утур карды бороон болуп кетип, эми мындан ары жүрө турган чама жок эле. Үйдүн 2-3 эркеги бар экен. Мен барганда мурунтан согуп отурган аңгемелери бөлүнгөн да жок. Жанымдагы кишиге аркасын ыктай, отту карай демитип, этегин жамаачылаган көк мата көйнөгү бар, оттун табынан бөрткөн кызыл балтыр 8-9 жашар секилектүү кыз отурат. Ушуга көзү менен мурду жазбай окшогон бир орто жашаган аял казан аяк жак менен алаксып жүргөн. Азыраак отургандан кийин төрдө сүйлөшүп аткан сөздөрдөн улам кирпидей тикирейген коюу кашы бар, жайык жүз, уюган кара сакалы бул үйдүн кишиси болсо керек деп болжодум. Мага назарын салган ушунда бир кемпир болду. Бери болгондо 70-тин кырындагы киши. Бул экөөбүз ортобуздан тутамдап саман жаккыдай гана жер коюп катар отурганбыз. Отун бирде жалбырттап жанып кетсе, бирде жалп этип өчүп, үйдүн ичи күңүрттөй түшөт. Кошунам экөөбүз бирөөдөн жашырып сүйлөшүп аткандай дабышыбыз акырын гана чыгат. Төрдөкүлөрдүн бир да жумушу жок. Бая мен келген ченде гана секелектүү кыздын артында отурган киши «Алдагы түйүнчөгүң эмне?» деп менден бир ооз кеп сураган. «Ал түнүө дейсизби? Өзүмө жараша бир көрөө катта». Мындан кийин биз жайыбызга калып, алар өз алдынча боло берди. Аңгеменин эмки жагы малай жүргөн бирөөнүн акысы тийбегени жөнүндө болуп аткан сыяктуу. Сөз баштап отурган кара сакал өзүнөн өзү жүрүп капкайда бир кудай урган ишке чарпылып алат. Мындан илгери эле кулагым чалганы ошол жылы кара чечектен журт чөп чапкандай кырылбадыбы деген сөз эле. Жанымдагы кемпир мага сүйлөп отурат. Бечара киши жан багышка орус ичи жакшы болот экен. Мынау дөңдөгү кыштагы ошол жолдо көргөндүрсүң. Келгенибиз 5-6 жыл болду. Бу жерде бизден бөлөк кыргыз жок. Муну таштай берип, баятан болуп аткан аңгемеге кайра көчтү. Жетимчиликти көп тарткан экенсиң. Тескейге баратам дедиңби? Ооба. Ата энең качан өлгөн? Көп жыл болду. Кайра ошонуң жакшы кулунум. Энең байкуш болсо, сен ушинтип жүргөндө, балам алда кандай болду экен деп санааркап куурабайт беле. Дүнүйө чиркин алмай селмей оошуп отура турган неме. Акыры өлбөсөк, сен да бир күн жетилип кетерсиң. Түн ичинде көзү кургуруда көрбөйт, болбосо тизеңдин береги жерин бүрүп берет элем. Чокоюң да суу. Эшиктин ар кайсы жеринен зыркыраган борошо так менин тонумдун жыртыгын көздөп тургандай коолдоп, бир капталым муздап отурду. Конор конбосум али ачылган жок. Үй тар, адамы көп. Балким мынау казандагы тамак ичилгенден кийин бирөө чырагым эми жайды көрүп турасың дей турганын ким билди. Мага келгенде ыкыласын салып отурган кемпирдин колунда бийлик жогун адегенди эле байкагам. Айтор не болсо да бул жагынан капарында жок кишидей камырабай отура бердим. Анткени мындайды бүгүн эле көрүп отурган жан эмесмин го. Адам өмүрдө кыйынчылыкты, каршылыкты канчалык көп кечирсе, шончолук чыдамкай, мыкты, бекем болуп отурат. Турмуш оңойго түшкөн оюн эмес, качанда болсо каршылыктан, кыйынчылыктан кайтпаган адам гана бактылуу. Буга каршы тура албай кайра тартуу жеңилгендиктин белгиси. Бул да бир күн унут болор балам. Көргөн билген баары тең артта калмак. Мал да, дүнүйө да эч кимге опо болбойт. Ушундан кийин көпкөк тарамыштары саналып турган, калтыраган ниетсиз арык колундагы жыгач менен отту көсөп жиберип, шол жерге мелтирей кадалып, тынып, ойлоно калган каргылданган көзүндө эми бул жалгандан менин кетерими да көп калган жок деп айтчу кишидей кескин бар эле. Бирок мындайды кемпир бир айткан жок. Кадалган ойдун артынан козголуп коюп, куураган чачынын арасына кол жүгүртүп,
кежиге чейин кашып алды да мага шыбырачу немедей жакындай түшүп, акырын гана бөрк алдында не болбойт, дос душманды айырып жүр. Колуңдан келип турганда бүйпөңдөп, бак тайган күнү баса берген киши дос болбойт, деди. Түн бир далай мезгил болгон сыяктуу. Казан чыгарылды. Самандын ачуу түтүнү чамгарактап чыкпай уюлгуп, кайра каптап турат. Табак түрдөгү эркектерге гана тартылды. Мага бир арканын омурткасы тийген. Койдуку. Үйдүн аялы өзүнө алып калган бирдемесин жулкуп жеп, күйпөңдөп казандын жанына каралап отурат. Отту жаркыраак кылып койгулачы, деп бирөө чулчуңдап чайнап жатып, эшик жактагы кемпир экөөбүзгө карай буйрук этти. Буларда мындан бөлөк унчуккан киши болгон жок. Жалгыз секелектүү кыз колундагы кар жиликти чагам деп убараланып атканда, "Сый чабасың, түгөңгүр, кой!" деп ачууланып, энеси керкини колунан алып койду. Мен жалгыз омуртканы мүлжүп таштай берип карап калганым менен табактын эти да көп эмес эле. Туш-туштан жабылган ооздор табактын үрөйүн учуруп, бирдем калтырбай отуп жиберди. Кол жууп, бир кыйла кобурагансып отургандан кийин журт орундарынан түйшөлүп жатууга камыра баштады. Сыртка чыгып бараткан бирөө шимшилеп кирип келген кара канчыкты "Кет!" деп жаза-буза бир сала, жолунда кыйрайып турган сынык эргилчекти түзөп коюп, кыңшылаган ит менен уда чыгып кетти. Кемпир болбогондо мен унут кала жаздаган окшоймун. Ботом, жийдикан, бу бала эмне болот?" деди бир кезде ал. "Апей, катыгүн, мен..." Бул убакта кара сакал дагы бир жигит жатып да калган. "Жеңеке, бүгүнчө мени батыргыла. Мындан бөлөк корголор жерим жок, келип отурам. Наяты бир түнөп келет экенмин", деп мен да кемпирге кошумчалап койдум. "Эми кандай кылам? Кап, төшөктүн баары салынып, баягы тердик кана?" Мунун да жообу бар экен. "Аны башка жаздап койбодум беле? Жатарга чулоо жерде калбаптыр. Иши кылып бирдеме бер. Болсо мен аяп отурамбы? Жүк тирелип тургандай сүйлөйсүңөр да", деп бу жерге келгенде кемпирди бир каарып өттү. Ошентип туруп жийдикан бир кезде жаалап жиберген далдалчылардын сүрдөнү менен арзан сатылып бараткан малына кейген кишиче кынжылып барып, эңкейип, канжыгадай самсаалаган тердикти сууруп алганда төшөгүнүн башы жапырайып калды. "Ушул эле болот мага", деп ирегеде жаткан бир кап тезектин жанына тердикти жая салдым. Жаздыгым ошо боло турган. Бут сунар жер жок. Жанымда коломто. Жаткандан кийин бир талпакты сүйрөп келип үстүмө таштап койду да кемпир: "Эртең бороон бастаганда кет. Жолдо куруп каларсың", деди күңүлдөп. От өчтү. Үй жеркепедей караңгы, жымжырт. Жалгыз гана тыштан улуган бороонун күчү менен илди бара кеткен жаман үзүк делпилдеп үзүктү сабап турду. Эртеси бул үйдөн бир адам серпиле электе туруп алып жолго түштүм. Мунумду кечөөкү мээримдүү кемпир да билбей калды. Аны кетерде бир байкаганымда колу бутун мышыктай чогултуп, уйпаланган, жүдөгөн башы койнуна думбаланып, мууздаган малдай кыркырап жаткан эле. Тышка чыксам, бороон басаңча тартып калган экен. Бирок күн али бүркөк. Кантсе да кечке жетермин деп тетиги көктөреген, мунарган ак кардуу бийик Заңгелди бет алып, бир талаада кетип бара жаттым. Бүгүн карасам, ошондон бери баскан сансыз жол булдурап алда кайда калган. Буга таң кала турган эчтеме да жок. Анткени шол кездерде эски заманда кечирген өмүрдүн бул бир гана күнкүсү го. 1930 жыл 26 февраль.